Эми сен ушуну айтпай эле койбопсуң дегендер деле болсо керек. Бирок жаратылыш баарыбызга бирдей. Бирөөнүн ашыкча мүлкү, бирөөнүн ашыкча нерсеси жок. Ондайынан катар суурлар казган экен, бүт көмүр чыгып кеткен. Могул жерде бирөөнүн кол сааты калып кетиптир. Кайсы бир мезгилден илгерки кол саат экен. Кытайский. Made in China дейт. Кытайдан чыккан кол саат кайсы бир мезгилден андижандыктардан бул. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn. Тамгалар, сүрөттөр, жазуулар болгон, кайсы бир мезгилде жазылып тартылып калган. Бирок анын баары тилекке каршы өсүп кетиптир, аз билинбейт анча. Камерага жакшы түшпөйт экен. Билинер билинбес болуп мындай тоо эчкилеринин So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Cause I don't give a fuck what you say. Египеттеги пирамидага коюлган таштардай өтө идеалдуу. Yeah, I'ma do it my way. Текелик жайлоосунда ушундай катылган сырлар аябай көп. Но баш сөөк. I'm never looking back cause I made a life that's passionate. A college graduate suppressing all his talents, yeah. He found a way to go and change, become an advocate. For taking control of your life, go out and battle. And you think you have a dream, then act on it. Get after it, get out your head and fucking capture it. You got one life to master it. Don't give up on your future. We all start losers. We're all late bloomers, gotta struggle through the sewer. What you say? Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yeah, I'ma do it my way. Yeah, I'ma do it my way. Assalamu alaikum, саламатсыздарбы, урматтуу Санжира YouTube каналыбыздын катталуучулары, көрүүчүлөрү, амансыздарбы? Сиздер менен мен Сулайман Жамботоев. Урматтуу достор, мындан толук 1 жыл мурда ушул Санжира YouTube каналыбызга Чоңолай жергесинде Текелик деген жайлоон тартып киргизген элек. Аябай көп көрүүчүнү топтой алды. Бул чыгарылса дагы ушул кайрадан эле Чоңолай жергесинде Текелик жайлоосун көздөй баратабыз. Алдыда кызыктуу мүнөттөр болмокчу достор. Ушул Текелик жайлоосунда кызыктуу мүнөттөрдү, кызыктуу окуяларды сиздер менен бөлүшүп кетебиз. Биз менен болуңуздар.
Ушундай кылып кайнатып туруп анан кийин тоголоктойбу. Не кылат айтып берчи? Неме кылат? Bunучу азыр буну кайнатып, кайнап бүткөндөн кийин бизнеске салабыз. Ondan keyin suga koyabız. Ondan saati toğlukta başlayacağız. Эртең бе? Эртең тоголоктойсуздарбы? Жадырап жылдызду, дүйнөсү бурук сүкүл жытту, чолпондой ажар жанбаса, айт жошотолуп кыргызба, кыркырда жылкы кишинеп, казанда турбаса бышканет, ошолда толук кыргыз. Кандай экен? Туз коштуңбу? Суу сабайсың менен кийин? Суу ичесиң менен. Анан тамагың ооруйт. Şiddet koy. Pışık. Pışık dedi. Кандай дейт? Pışık dedim. Аралаштырсабы? Ne tatlı. Жүрегің түшүп калдыбы? Ушул таштын бетинде достор тамгалар, сүрөттөр, жазуулар болгон. Кайсы бир мезгилде жазылып тартылып калган. Бирок анын баары тилекке каршы өсүп кетиптир, аз билинбейт анча. Камерага жакшы түшпөйт экен. Билинер билинбес болуп мондой тоо эчкилеринин сүрөттөрү гана калыптыр. Анча тамгалар калган, бирок жакшы билинбейт. Текелик жайлоосунда ушундай жер менен тегиз болгон ак таштар аябай көп. Ошолордун ар биринде болбоду дегенде бирден же экиден тоо эчкилеринин сүрөттөрү бар. Анын баарын тартып чыккан жокмун, могул жерде аябай көп өсүп кеткен, билинбей. Мен былтыркы Ташмазар деп могул жерди былтыр тарттык эле. Кубанычбек деген байкебиз ошол жерде түшүндүрүп, ошол Ташмазар тууралуу айтып берген эле. Баягы кыргын келгенде Кудайдан тилеп таш болуп калып кеткен деп ошол жерди тарттык эле. Азыр ошол аймакта жүрөм. Ушундай достор, бир суроо келет. Эмне үчүн жылдарды же адамдардын аттарын толук жазган эмес, жалаң эле ушундай тоо текелердин, эчкилердин сүрөттөрүн таштарга тартып калтырган деген суроо келет. Ушундай достор, могул таштагы аябай идеалдуу диван сыяктуу экен. Төрт тарабы төп келишкен.
Kantinizdер. Bugün 2-nji gün boldu, 120 koy kırkıldı okşuydu. Çoğalaydın jigitleri. 40-njylar koyların 40'ı bötüştü. Hazır onu olacakta şarkıratmaga былтыр da barıp tartkan elek, быйыл da barıp oş olacaklar. Bir aylanıp keleli dep oş olacaklar. Sapar aldık. Tegiz kesilgen taşlar tarafla. Mına ol dagın piramida siyaktı. Oşol Egipetdegi piramidanın çokusuna koyulgan taşka okşoşken. Onular dagın aybay çoğun taşlar. Büt. No taştıdan kara. Öte idealдуу сынган. Sen ayt ötkөндөй. Onu olacak da жаман көп. Ушундай квадрат таштар. Нолдан. Ошол Египеттеги пирамидага коюлган таштардай. Бул таштар мына беттерден сынып түшкөн экен мына. Ол жерде чоң квадрат турат. Бүт мына издери турат. Ушул жерден түшкөн. Ол жакта аябай көп. Жана айтып өткөнмүн. Квадрат таштар аябай көп. Өтө. 15-20 тонна чыкса керек бул салмагы. Ушундай достор. Жаратылышка сөз жок. Оны ол жакта жамгыр жаап атат. Ылдыйда. Биз азыр жайлоонун акыркы бүтөр точкасына жеттик. Могул жерден ашып шаркыратма деген жерге такалабыз. Dostlar, atayın kuyulgan betonga okşoş, baya GES'lerde koyulgan tosmalarday. Karagılaç. Kalınlığı 2 metr, büyüklüğü 5-6 metr. Ildıydağı taşlar baya ezilgen, kurut bolup kalgan. Şaşlık kılacağız dostlar. Çaylovski şaşlık. Marinovay dedik. Перебралась biraz bayram oldu.
Dal ısı kalkıp oturab. Dilla usu kırıyor. İçini oygan qarsanız. Uygun kırsan. 861 deysiz, bir kaça Ne deysiz? man kırsan? 1861 yıl. İlgir toxmuqtur qoşuşken tutsun kırsan. Baya gilem soqqan, ha? Ova, mananda Biroq buga qimiz quygan bu. çuh dep toxmuq tushunda qiladi. Man qirsan, bu yağı adamdan iskelet ekan jölek mana. İki Ko'zi. ko'zi, murdi, mana o'zik. Abdillan surat bor ekan. Bu yağı Abdillan surati ekan. O için tegerek oygan. Tegerek oygan qara, mınalardı qara, mınanı qara. Ay Abdilla, kim ekensin Abdilla? 1800 busu 100 yıldan dağın aşıp ketti de bizge azır, ha? Arça şunday köp yaşaydı. Arçadan çalgana. Bak qimiz quyu içken okşaydı. Жоқ, Бұл мынандай- удобный. Бұл мынандай ажырап кеткен екен, қуанышқа мық менен мындай қарматқан екен. Мына яғы озгу сас кебейт. Мына яғы екен, а? Оң қолмен ішкен де. Қашып. Қайнап өлесі суы. Жошыл. Әбділлә. Жақыны сал içemez mandi. 1861, 1965. 200 yıl ötkündüler. Qarındaşlarınız, kelinleriniz keldi. Ova, Niye keliptirler? maş bolgan. Бұлар қандай бар екен бұл жерде? Maş bolgan nemeler eken. Bulardı жайлоо көргөнү бизден кабар алгалы келдилер булар. Kimge keldiniz жайлоого? Қуаныштағыма. Ес алып жолугуп кетейин деп келдиңерби? Жайлоо жактуу? Мурда келген белеңер? Жок. Бусурманкул Нурулло деген балдар. Кружкаң жинди го? А? Кара. Кепка. Жайлоого талаага чыкканда кружка. Мынаке. Ысыкта башы сергийди. Кадырлуу боло турбайбы картайган кезин сүйүүсү.
Жакшы көргөн адамыңа себепсиз чалган жакшы. Досуң болсо күтүлбөстөн үйүнө барган жакшы. Башкалардын ийгилигин көрө билип, андан рахат алган жакшы. Чыныгы жүздөр менен, чыры жок сөздөр менен, жаркырап күлүп турган, жайнаган көздөр менен, жолуксак кандай жакшы, жолуккан кандай жакшы, жолуккан кандай жакшы. Сагынган жүрөк менен, эң жакшы тилек менен, кучактап бекем кысып, кубаттуу билек менен, жолуксак кандай жакшы, жолуккан кандай жакшы, жолуккан кандай жакшы. Көңүл деген назик болот. Демек аны оорутпайлы. Жамандар ансыз деле көбөйдү го. Келгиң досум, жакшылардын катарын толуктайлы. Амандык болсун дешет, бөксөлөр толсун дешет, байырлап башыбызга бак төлөт консун дешет. Бар болсо кандай жакшы, бар болгон кандай жакшы, ай бар болсо кандай жакшы. Өйдөдө өбөк болуп, ылдыйда чөлөк болуп, туугандар жай турмушта жакшыга себеп болуп, жолуксак кандай жакшы, жолуккан кандай жакшы, ай жолуккан кандай жакшы, ай жолуккан кандай жакшы. Мынаны карагыла достор. Мол ташты оодарып, астынан моундай нерсе таап алдым. Бүтүн малдын сөөгү. Кичинекей улак, жаш козу, мол жак баш экен. Баш сөөгү. Анан моюн, серик, кабырга, анан чычаң. Кайсы жылы ким көмүп салган деп ойлойсуңар? Мына сөөктөрү биринен бири эми ажырап чыгып атат. Колу буту жок, бирок башка жактары бар экен. Текелди жайлоосунда ушундай катылган сырлар аябай көп. Мына баш сөөк менимче. Кабырга. Олардан азыр ажырасаң ажырап кетет. Сынып. Кара. Чучук. Кабырга. Ушул жерде жайлоологон бирөөлөр жанагындай арам өлүп калгандарын көмгөнбү белгисиз. Бизге белгисиз. Сөөк деле арчасы мал, арча сыяктуу көп жашайт окшойт сөөк. Бирок чирийт көп жылдар болгондо. Момундай кылып сөөктөр чыгарып койдум. Могул жактан ушунчасы эле табылды, калган жери өсүп, жердин астында калып кеткенби? Бул койдун сөөгүн же көмүп салган, же могул жактан таш кулап келип туруп басып калган. Ушундай. Кыргызстан байрагын алып келдик. Ушул бийик жайлоого орнотуп коелу деп чечтик. Могул бийик жерге. Бизден Санжыра каналдан эстелик болуп калсын деп.
ушул жерде кыргызыбыздын желеги желбиреп турсун деген максатта. Кыргызстан байрагын орнотуп койдук достор. Бул баягы азыркы жаңы чыккан күндүн нуру түз кеткен жаңы желектен экен. Ушундай кылып ошентсе да ушул Чоңалай жергесинде Текелик деген жайлоонун башында жыл сайын желбиреп турсун деп могул жактан келаткан мекендештерге дагы белгилүү болот. Бул жердеги Кубанычбек деген байкебиз кайсыл жерде жайгашкан ушул желек аркылуу таап келет. Кооздукту карагылачы достор. Ушул бийиктикке араң чыктым. Мен бул жака чыкканымдын себеби бул жерде көмүр кени бар деп ушуну атайын көрөйүн деп чыктым. Бул жердеги көмүр кенди ушул жайлоого чыккан биздин агаларыбыз 4-5 жылдан бери казып пайдаланат экен. Ушул 4-5 жылдык казылган оюк 1 портерге жакын казылыптыр. Оны ол жактан суурлар дагы чукулган экен. Көмүр чыгып кеткен. Бул биздин Чоңалай жергесиндеги бүт кыркатоолор, бөксөтөөлөр ушундай кендерге бай. Ошон үчүн Чоңалай. Бул жерде унаа жолу жок. Ошон үчүн жайлообуз таза, суусу тунук, абасы таза бойдон турат азыр. Ону ылдыйда азыр иштелип атат көмүр кендер. Унаа жолу келип техникалар менен ташылып, ал жактагы жайлоо аябай жаман акыбалга келип калган, мышык ыйлай турган. Суусу булганган, келечеги жок жайлоого айланган. Бул жерде эгер унаа жолу түшө турган болсо, бул жер дагы ошондой болушу бат эле. Ата бабалар ушундай кооз жерди баягы бизге арабтар айткан бейиш жерибизди бизге кандай өткөрүп берген, биз дагы бизден кийинки жаш муундарга ошондой өткөрүп берсек жакшы болмок негизи. Азыр 2 тыйын үчүн биздин мекенчил жигиттерибиз ушундай кооздукту бузуп талкалагандыгы өтө өкүнүчтүү болуп атат достор. Эми сен ушуну айтпай эле койбопсуң дегендер деле болсо керек, бирок жаратылыш баарыбызга бирдей. Бирөөнүн ашыкча мүлкү, бирөөнүн ашыкча нерсеси жок. Мондайынан катар суурлар казган экен, бүт көмүр чыгып кеткен. Могул жерде бирөөнүн кол сааты калып кетиптир. Кайсы бир мезгилде илгерки кол саат экен, кытайский. Made in China дейт. Ушундай достор. Туризмди жакшы жактарыбызды өнүктүрсөк жакшы болмок. Ушундай кооз жерлерге жакшы нерселерди уюштуруп, анан казып, оюп, чукуп, зыяныбызды тийгизип, жаратылышка ар дайым эле кол сала берсек, Кудайга дагы жакпайбыз. Туура эмес сүйлөгөн болсом, кечирим сурайм.